сыйлайбыз, татыктуу адамдарды сыйлайбыз. Жана ошондой эле Жайыл ата коомуна бирге дагы тажиге кетпесиңиз, менен туруңуз. Жана ошондой эле Жайыл ата коомуна 30 жыл Жайыл райондук мамлекеттик салык кызматында иштеген. Жана ошондой эле 10 жылдан багы мамлекеттик кызматта иштеген Сулейманова Нуршадия эжебиз дагы. Бул да Жайыл ата коомунун мүчөсү. Бүгүн Карабалта шаарынын ардактуу атуу намынын эси болуп жатат. Шадия эжебиз жана ошондой эле Жайыл Баатыр 300 жыл төш белгиси менен да сыйланат. Куттуктап коелу. Жана ошондой эле Шадия эжебиз дагы мына Жайыл ата коомуна мүчө болуптан бүгүн дагы ушул шартка байланыштуу биз дагы күбөлүккө тапшырып коелу. Биз дагы ким дагы Жайыл ата коомуна орус болобу, улутуна карабай бизге патриот адамдар керек. Мына Нуршадиядай эжелер өзүнүн салымын кошуп, дайыма бизге салык кызматынан дагы далай жаза берип келет. Бар колуңуздан кут болсун сиздин сыйлыгыңыз. Ким болот? Жана ошондой эле Жайыл ата коомунун ардактуу менен дагы Жайыл ата коомуна жаңы мүчө болуп да кирип атат. Кулпушева Дамира Адамбековна сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун 25 декабрь 2023 жыл. Куттуктайбыз. Биздин коомго ушундай патриот адамдар көп болсун. Жана ошондой эле өткөндө 2 октябрь 2 ноябрь мамлекеттик маданият күнүнө карата биз дагы Жайыл район маданият бөлүмүнүн ардак грамотасы менен Капсаланы Жазымбек сыйлап эле ошол убакта келе албай калган мага берип койгон урстат болсо, ошо Даниярдын атынан тапшырып койгон. Анткени Капсаланы Жазымбек